Калтырап, кош тойго барып келип көрүлөчү. Бир жип минип алып барасыңар, барып келчи. Чоң маштайда мен канча жылдан бери. Райондук администрациянын алдына чогулгандар тамтыгы чыккан Баятов Коштөбө автоунаа жолунун абалын айтып жатышты. Бул жолдун азабы соо кишини дагы азапка салат дешти. Ага чөшкөнсүп Кокус райондук ооруканага келаткандар болуп калса, онто отуруп, оорусу күчөп кетерин билдиришти. Биз сиздерден завод куруп бергиле, фабрика куруп бергиле, биздин үйүбүзгө аш салып бергиле, кийим алып бергиле деген жокпуз. Мына байкуш эл дыйкан чарбадан бирден улагын сатып, мына ушул базарга келиш үчүн жолдон талап кылып атабыз. Бир улакты салып алып 200 сомго түшүп, мына базарга келип 10 чайын алып кетет. Биздин да ушу үнүбүз жогорку жака жетпей атат. Жолубузду оңдоп берсин. Коштөбө айылына барчу автоунаа жол аркылуу Тогуз-Тороо районундагы Макмал Алтын кенине да оор жүк ташуучу автоунаалар каттайт. Чогулгандар мунун кесепетинен жолубуз бузулганы аз келгенсип, чаңызгаган жолдун жээгиндеги айылдарда жашаганга оор болуп бараткандыгын билдиришти. Нааразычылык билдирип чыккандар менен райондун акими Нурбек Молдокадыров жолукту. Ал элдин үнүн өкмөт башчыга жеткирем деп убада кылды. Жообун 14 күнүн ичинде билдирмей болду. Советтер Союзу убагында төгүлгөн таш менен эле турат. Кырса уже кыра турган дешикке чагыл калбай калды. Аны бул күн сайын айтышабыз. Эми кандай кылабыз деп анан өткөндө мен мына тиги бакты экөөбүз ынакы үчөөбүз уланын аудисине отуруп алып, Жунусул Алтынбек жогорку кеңеш депутаты менен чогуу барып, сиз айтканда чаңдап эле ошол жерден босоло болуп бардык. Алдыбызда дагы балдар жүрдү, алдыбызда ошо чаңдын баары келди. Сиз айткандай ечишкенде эртең авария болбой деген дагы коркунучтар бар. Туура анын баарын моюнга алабыз. Биз өткөндө көзүбүз көрдүк. Жана жээбектимди салып барбайсыңар, ошону салып барсаңар болду да. Деген менен аким райондогу жол маселесин жогорку бийлик бутактарына жеткире койсо эле, өкмөт тез арада келип оңдоп берерине чогулгандар көп ишене беришкен жок. Алар транспорт жана жол министри баштаган тиешелүү мекеме жетекчилери маселени жеринде көрүшсүн деген да талап коюшту. Эгер бийлик бул талаптарды аткарышпаса, мөөнөсүз жол тосууга барабыз дешти. Убада берет деле карап ошол. Биз талап кылабыз, могу элдин баары жол министрин, анан премьер-министрди алып келип туруп, ушул айылга эл менен жолуктуруңуз. 15-сентябрга чейин. 15-сентябрга чейин келбесе анда жолду тособуз. Убада берип эле келатасыздар. Мен деле иштегем аппаратта кызматчы болуп иштеп. Актала районунда айыл аралык жана жайыттарга барчу 600 чакырымдан ашык автоунаа жолу бар. Аларды ай сайын убактылуу оңдоодон өткөрүп туруу ишин 2 техника жүргүзөт. Райондук жол тейлөө мекемесинин башчысы Тынычбек Абдылдаев техниканын тартыштыгы аз келгенсип, алар деле оңгулуктуу иштебей тургандыгын айтты. Жок турганда андай эмес. Мен өткөндө чыгарып келдим. Коштөбөгө барып келгичекте 10 күн өтөт экен бир кирейди. Мояктан чыгып кетет, кайра келатканда мына акчи уже бусулуп калат да. Себеби техника көп болуп атат. Бирлегинде туурабы? Техника көп болуп атат. Ана мен күнүгө мотор сүрүп турганга мен мүмкүнчүлүгүм жок да. Андан бөлөк да жолдор бар да, туура чыгып. Мына эми көмүр тартабыз да, ортосуна кетет ошол техниканы. Бирөө болсо тиги наркы жогорку мажак түртүп барат азыр мына. Актаяны бүттү азыр бүгүн эртеңге чыгат деп көздөйчү. Ушундай шарт болуп атат. Акыркы 3 жылдан бери ар бир райондо 3 чакырым автоунаа жолго асфальт төшөлүп жатат. Бирок бул айылдын ичиндеги гана жолдорго. Ал эми айыл аралык жолдор эл арасында лакап сөзгө айланган шыйпыр жол боюнча кала берүүдө. Кыргызстан боюнча 2019-жылга жолдорду оңдоп түзөп жана кармап туруу үчүн мамлекеттен 1 миллиард 963 миллион сом каралган. Бул каражатка 126 чакырым жол салуу пландалган болсо, учурда анын 87 чакырымы, башкача айтканда 70% бүткөн. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.